Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун кийинки чет элдик иш сапары майдын ортосунда болот. Өлкө башчысы Россияга Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн барат. Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков кабар агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдиргендей, ЭАЭПке мүчө болгон мамлекет башчылардын алдыда күтүлүп жаткан жолугушуусу Сочи шаарында өтөт. Анын айтымына караганда, учурда даярдык иштери жүрүп жатат. Июнда Кытай эл республикасына расмий сапары пландалууда. Ал ШКУ саммитинин алдында болот деп билдирди Сыдыков. Ал билдиргендей, бул маселе дагы учурда эки жактуу чечиле баштаган. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 9-нан 11 апрель күндөрү Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков расмий иш сапары менен Түркияда болгон. Кийин ал Бельгиянын борбору Брюссель шаарына, Европа Союзунун институттарына жумушчу визитин жасаган. Премьер-министр Сапар Исаков 14 апрелде Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуучу ыктыярчылар менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаты менен байланышуу бөлүмү билдирди. Майрамдык иш-чараны ачып жаткан өкмөт башчы ыктыярчы болуу бул чоң жоопкерчилик экендигин баса белгиледи. Мен бүгүн сиздер менен 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылар программасын ишке берүү салтанатында көрүшкөнүмө кубанычтамын. Дүйнөдө биздин оюндардын аналогу жок. Кыргыз Республикасы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын демилгечиси болуп калды. Биздин оюндар келечекте олимпиадалык оюндар катары ийгиликке ээ болоруна менин ишенимим чоң. Өзгөчө ыктыярчылардын ишин белгилеп кетким келет. Алар жок дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын элестетүү мүмкүн эмес. Дал ушул сиздерден, көчмөндөр оюндарынын ыктыярчыларынан, Кыргызстанга келген меймандар, туристтер биздин өлкө тууралуу кандай пикирде калаары көз каранды, деди Сапар Исаков. Премьер-министр мындай долбоорлорду өткөрүүнүн артында өлкөнүн келечеги жаткандыгын жана бир нече убакыттан соң анын натыйжасы байкалаарына басым койду. Ар бирибиз Кыргызстанды өнүктүрүүгө жана алдыга жылууга, тактап айтканда инвесторлорду, туристтерди тартууга, өлкө экономикасын көтөрүүгө кызыктар болушубуз керек. Бул жалпыбыздын колубузда. Мындан тышкары волонтердук кыймыл өзүнүн зарылдыгын, атап айтканда эл аралык деңгээлдеги ири иш-чараларды өткөрүүдө реалдуу көмөк көрсөтүү керектигин көрсөттү деп белгиледи Сапар Исаков. Жана жаштарга ыктыярчы болуу чечимин кабыл алышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Эскерте кетсек, 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча катчылыкка мурдараак ыктыярчы болууну каалаган 3460 билдирме келип түшкөн. Анын ичинен 1000 билдирме экинчи баскычка аңгемелешүүдөн өтүүдө тандалган. Экинчи этаптын жыйынтыгы боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 2018-не катышуу үчүн 802 волонтерго талапкер менен угуу өткөрүлгөн. Комиссиянын чечими боюнча оюндарга катышуу үчүн 550 адам тандалып алынган. Алардын 40-ы дүйнөнүн 15 өлкөсүнөн келген чет элдиктер. 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2018 жылдын 2-сентябрынан 8-сентябрына чейин Чолпон Ата шаарында өтөт. Бишкекте бүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн имаратынын алдына Ош базарындагы өрттөн жапа чеккен соодагерлер келтирилген чыгымды төлөп берүүнү талап кылып митингге чыгышты. Чогулгандардын саны дээрлик 100гө жетти. Алар өрткө жол берген базардын кожоюну келтирилген чыгымды төлөп берсин деп жатышат. Эске сала кетсек, Бишкектеги Киев жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Ош базарынын айланасындагы Берекет соода базарында 2018 жылдын 13 апрелинде өрт чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министринин кызматына өрт тууралуу билдирүү болжол менен түнкү саат 3:50 чамасында түшкөн. Тартылган күчтөрдүн жардамы менен өрт саат 7:40 чамасында чектөөгө алынып, кечки саат 19:45те толугу менен өчүрүлгөн. Өрттүн болжолдуу аянты 5412 чарчы метр түзөт. Келтирилген чыгым жана кырсыктын себеби такталууда. Базар атайла өрттөлгөн деген божомолдор да каралууда. Бул быйылкы жылдын эсебинен Ош базарындагы 3-чү жолку өрт. Бишкектеги Россия кинотеатрынын жанында кызды өлтүрө кеткен айдоочу СИЗОго 2 айга камалды. Бул тууралуу кабар агенттигине Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, айдоочуга карата кылмыш иши козголду. Учурда 1-май райондук соту шектүүнү СИЗОго кармоо чечимин чыгарган. Иликтөө уланууда. Эске сала кетсек, 14 апрелде болжол менен саат 4:40 чамасында Тоголок Молдо көчөсү менен Чүйүк проспектисинин кесилишинде жол кырсыгы катталып, натыйжада жөө жүргүнчү каза болгон. Toyota Camry үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 19 жаштагы кызды коюп кеткен. Ал алган жарааттан улам ооруканадан көз жумган. Социалдык түйүндөрдө активист Болот Ибраимов кырсыктын видеосун жарыялаган. Ал ошондой эле кызды коюп кеткен айдоочу мурдагы ички иштер министринин кызматкеринин баласы экендигин көрсөткөн. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бул суроого жооп бере алышкан жок.
Мьянма өкмөтү кечээ 15 апрелде Рохинжа мусулмандарынын биринчи үй бүлө Бангладештен Мьянмага кайтып келди деп билдирди. Бул тууралуу Фарс агенттиги кабарлады. Буга чейин Рохинжа качкындарынын мекенине кайтуу боюнча Бангладеш менен Мьянманын ортосундагы бир катар сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Мьянма өкмөтүнүн билдирүүсүнө караганда 5 кишиден турган үй бүлө ишемби күнү Ракхайн штатына кайтып барды. Алар зарыл болгон нерселер менен, анын ичинде жууркан, кийимгече, тамак аш менен камсыз кылынды. Ошондой эле аларга документ дагы берилди. Өткөн аптада буунун баш катчысы гуманитардык иштер боюнча орун басары Урсула Мюллер Мьянмада жасаган 6 күндүк сапарынан кийин бул өлкө Рохинжа качкындарынын кайтып келишине даяр эмес экендигин билдирген. Эске салсак, Бангладеш менен Мьянма өкмөтү 2017 жылдын 23 ноябрында рохинжалыктарды өз үйлөрүнө кайтаруу боюнча келишимге кол коюшкан. Ага ылайык 2018 жылдын 23 январынан баштап качкындарды кайтаруу процесси жүрүшү керек эле, бирок ал ишке ашкан жок. 2017 жылдын 25 августунан бери Рохинжа мусулмандарына карата зордук зомбулуктун бир жаңы толкуну башталган. Мусулмандардын үйлөрү өрттөлүп, анын кесепетинен 700 миңге жакын адам Бангладешке качып кеткен. Кыргызстандык дзюдочу Эрлан Шеров дзюдо боюнча жаштар арасында өткөн Азия кубогунда жеңүүчү болду. Иш-чара Ташкентте өткөн. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын аталган спорттун түрү боюнча федерациясынан кабарлашты. Турнир 14-15 апрель күндөрү болгон. Бардыгы болуп 14 жуп медаль ойнотулган. Мелдештин биринчи күнү Кыргыз Республикасынан барган дзюдочу Бегай Бейшиналык кызы жана Баяман Сагынбай уулу коло медаль утушкан. Андан тышкары Анарбек Ишембаев 90 кг салмактык категория боюнча коло медаль багындырган. Нармухамедова экинчи орунду ээлеген. Азия кубогунун жыйынтыктоочу күнү Эрлан Шеров 81 кг салмактык категорияда алтын медаль уткан. Машыктыруучу Роман Хузминди чын дилибизден куттуктайбыз жана биздин спортчуларга келечекте дагы көптөгөн жеңиштерди каалайбыз деп билдиришти федерациядан. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков кол койгон буйрукка ылайык Осмонов Замирбек Бабакулович берген арызынын негизинде Кыргыз өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаты менен байланышуу бөлүмү билдирди.